Мектептерде акча чогултуу ата-энелердин өз ыктыяры менен гана жүргүзүлөт. Бирок мындай көрүнүш айрым учурларда бардык эле билим берүүчү жайларда кездеше бербейт. Катарындагы Новопавловкадагы лицейде дээрлик 28,5 миллион сом ата-энелерден чогултулганы ачыкталып отурат. Ата-энелерден акча чогултуу фактысы аныкталган соң, лицейдин мурдакы директору азыр ооруканада дарыланып жатат. Акча чогултуу боюнча так маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Жалпысынан бул лицейде 4,5 миңдей окуучу билим алууда. Мектептин шарты начар деп айтууга болбойт. Заманбап үлгүдөгү инновациялык билим берүүчү жайлардын катарын толуктайт. Сейчас в данный момент еще Азыркы учурда мектеп директору жүргүзүлүп жаткан текшерүүлөргө байланыштуу кызмат ордунан убактылуу четтетилди. Биздин мектепте текшерүүлөр уланууда. Ал үчүн тиешелүү документтерди өткөрүп бергенбиз. Бизде ата-энелер фонду бар. Ага каалаган ата-эне өз ыктыяры менен салым кошуп кетет. Отчетторду болсо чыгарып турабыз. Мектептин айрым жерлерин оңдоого, кароолчуга, окуу куралдарга, майрамдык салтанаттарга, кала берсе мугалимдердин туулган күнүнө да акча чогултуу амалы дагы деле уланып келүүдө. Мындай көрүнүш айрыкча шаарларда байкалат дейт адистер. 600-700 сомго чейин ай сайын мектепке төлөнөт. Андан тышкары мектеп бул жөн эле ай сайын биз 10 айга төлөйбүз. Сентябрдан баштап июнга чейин төлөйбүз. Ошондо мисалы үчүн бир эле балама мен 5000 сом бир жылга төлөйм. Андан тышкары класска киргенде классная копилка деген бар. Ага 1000 сом, 1,5 сом кетет. Ушу тапта өлкөдө 2000ден ашуун мектеп бар. Билим берүүчү жайларга кирүүдө акча берүү аракети класстарда балдар көп болгон учурда кездешет. Бирок бул маселени чечүүдө учурда электрондук кезекке туруу аракети көрүлүп жатат. Где по электронному записи, когда... Биз төлөм алууга буйрук менен тыюу салганбыз. Азыркы учурда бала бакчаларга электрондук кезек менен ала башташты. Бишкектеги мектептерге быйылтадан тарта электрондук кезекке турууну киргиздик. Эгер кезеги келсе, мектеп директору кабыл алууга милдеттүү. Ошентип биз акча берүүнүн алдын алып жатабыз. Ал ортодо акыркы коңгуроо майрамына карата мектеп директорлоруна жана мугалимдерге бүтүрүүчүлөрдөн белек алууга, акча чогултууга тыюу салынды. Талапты аткарбаган мугалимдерди кызмат ордунан бошотуу чарасы каралган. Албетте бул иш чараны өткөрүүдө окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугу сөзсүз түрдө ошол билим берүү уюмдарынын жетекчилерине милдеттендирилет. Ушул салтанаттуу иш чарада мугалимдерге, ошондой эле ата-энелер мыйзамсыз түрдө акча чогултууга тыюу салынат, белектерди алууга тыюу салынат, кандайдыр бир каражаттарды чогултууга катуу тыюу салынат. Ошондой эле бул буйрукту аткарбаган жетекчилер бул кызмат ордундарынан бошотууга чейин атайын жазалар көрүлөт. Мындан сырткары бүтүрүүчүлөр көңүл ачуу борборлорунда коштошуу кечесин өткөрө албайт. Акыркы коңгуроо күнү шаардык жана райондук билим берүү башкармалыктары тарабынан уюштурулган рейдтер өткөрүлөрү пландалды. Салабат Эркетаева, Жанадель Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.